Uştапта Теңиртоо жергесинде койду жасалма уруктандыруу кызыган мал. Бул жолу жергиликтүү фермерлердин көпчүлүгү эт багытындагы арашан породасына артыкчылык беришүүдө. Чынында эле буга чейинки тажрыйбалар тастыктап тургандай, алардын салмактары 100 килограммдан кем болбойт жана климаты кыйла катал Теңиртоонун кышкы 35-40 градуска чейинки суугун анча тоготпойт. Козуларда тың келип 6 айында эле 70-80 килограмм түсөт. Мына ушундай асылдуулугу менен өзгөчөлөнгөн койлорду алгачкылардан болуп, Нарын районуна алып келгендердин бири Четнур айылындагы Мурат Бактияр асыл тукум кой чарбасынын негиздөөчүсү Мурат Турсунаконов. 3.000, 4.000, 5.000 долларлык деген кочкор алып келгенде жомоктой көрчү да. Анан менин кошуларымды, койлорумду көргөндөн кийин уже спрос көп. Мына кочкордон сатып алып атышат. Кесине бересиң, кесине сатасың дегендечи. Азыр бирин-экинин деген уже пайда боло баштады да. Азыр көпчүлүгү ушул эмеге сапатка өткөнгө кысыгып атат да. Антке менен арашан койлорун багууда зоотехникалык эрежелердин так сакталышы башкы талап. Ансыз төгүлгөн мээнеттин текке кетери турулуу. Ушундан уламбы Мурат Бактияр чарбасындагылар учурдагы куут өнөктүгүнө малды жасалма жол менен уруктандырууда тажрыйбасы мол ветеринар Нурланбек Шамыркановду чакыртышкан. Анын айтымында сапаттуулукту камсыз кылуу үчүн таза кандуу кочкорлор зарыл. Ошондо уругу кылдат текшерилет. Эгер анын кыймылы жана пайыздык көрсөткүчү мыкты болсо, ал 5-тен 20 койго чейин жетет. Селекциянын секрети ушунда экен. Мисалы эгерде бир кочкор эркин куут менен кудурсаңчы, бул 25 койго гана рассчитан да. 25 койго чейинкиси жакшы түшөт, андан кийинкиси уже уруктун сапаты ачылат. Ал эми мунун экономикалык жагы ушул, бир эле алган кочкордун уругу менен мисалы 20 койдон 45 койго чейин кудурса болот да. Түйшүктүн көптүгүнөнбү же жаманда болсо коюн бар маанайыбы азырынча эң ириде төрттүүлүгүнөн даңтылган Нарын облусунда жогорудагыдай асыл тукум кой чарбалары саналуу гана, болгону 19. Эми жөнөкөй эле арифметика. Бүгүн базарларда семиз делинген койдун баасы ашып эле кетсе 20 000 сомго чамалайт да, ал 25-30 килограмм эт бериши мүмкүн. Ошол учурда арашан породасындагы кочкорлордуку 10 000 доллардан жогору жана такыр эле болбой калды дегенде 130 килограмм эти бар. Андыктан аларды экспортко чыгаруу багытындагы аракеттер жанданууда. Албетте мындай көрүнүштө санга эмес, сапатка басым чыккандардын чөнтөктөрүнүн кампаяры бышык. Племендagi кочкорлорду сатып туруш керек. Ошо племендagi кочкорлорду сатарда ошо биз племендagi карточка жасап берип турабыз бизгечи. Убакыт ошого келди да, өзүңүз билесиңер, малдын башы көбөйүп атат. А бирок кандай малды багып атабыз биз? Ошо чоң эме суроо жаратып атат да. Азыр асыл тукум кочкорлорду башка мамлекетке четке чыгара турган болсом, деген паспорт жок албайт. Границадан өткөрбөйт. Азыр элдин баары түшүнүктүү болуп калган. Базарга барсаң, казактар келет да тегин көрсөт дейт. Айдап жүргөн эле баары асыл тукум боло бербейт. Эгер тарых беттерин артка барактасак, Нарын облусу кубаттуу союз мезгилинде бүтүндөй бир чоң империяны эт жана жүү менен камсыздап келген. Бирок коомдук системанын чукул бурулушу менен мындай көрүнүш кескин өзгөрүп, малдын асыл тукумдуулугу унутта калган. Демек, көпчүлүк чарбалардын жогорудагыдай сандан сапатка жасаган далааттарын кандайдыр бир деңгээлде мамлекетте колдоого алса ашыктык кылбас. Бөлөкбай Шеримбек, Нурсултан Болотбеков, Нурбек Рахманов, ЛТР Нарын.